саламатсызбы? Жақсы. Құдайға шүкір. Неберелер қанша? Неберем да, тун неберем. Тун неберем. Маға тиешелі бірақ. Чоң не қызматына қандай чоң бақыт бұл? Елестетіп көрсең. Апам көбісі айбай дебатта немеден переживать еткенбіз. Шынында элечи апам ошо өткөндө апам менен иштеп жатканбыз. Айбай переживать еттиңиз эле, жактырдыңыз эле, ошол адам өзү ишке келатыптыр, куттуктап коеюн деп. Айбай билинет экен. Рахмат, апалардын батасы, дебатта деле апалардын батасы билинет экен. Себеби бул эле аябай олуттуу учурда түз эфирден, эми Кудай сактасын бир сөздөн кетип калбаш керек. Андан кийин апамды көрсөтпөдү. Мен дебатка чыкканда байкуш ушинтип алып, жанагы колунун теспесин алып алып, көзүн жумуп, ошо менен зикир кылып, улам дуа кылып отуруптур да. Карап көзүмө жаш келди. Рахмат, ошо мезгилде. Жакшыбы, мурда кайсы жумуштарда иштегенсиз? Мен медицинада иштегем. 30 жылга жакын иштедим медицинада. Элден мурун медшколду бүткөм, Шаардагы, Бишкектеги. 61-жылы. Андан кийин университетке завучуна тапшырып, юрфакты бүткөм. Анан көп жылдар номер 1 больницада Шаардагы. Анан 7-чи поликлиника болчу, азыр семейный канча чогуп калды билбейм. Ошондо иштеп ошоктон пенсияга чыктым. Кайсыл тармакта медицинанын кайсы тармагын карадыңыз? Мен лаборант, врач-лаборант болуп иштедим да, жанагы эметкен ошо кетти. Ошондой биохимик болуп. Канча адамдардын батасын алып турсуз да? Кудайга шүгүр. Шыпасына себеп болуп, табасына себеп болуп. Азыркыда янда дагы оңой маселе иштеген. Эртең менен 6:30 ошо жерге анализ алганга барып калчубуз. Анан канча деген жылдар медицинада тыпылдап иштедик. Анан эмгегибиз бааланып эми пенсияда. Ардактуу эс алууда. Эс алабыз. Бала бакыранын кызматын көрүп, неберелердин, чеберелердин кызматын көрүп. Чебере көрдүңүз да? Чеберем бар. Өмүрүн багын берсин, көздөн сактасын. Чеберелерим бар. 14 чеберем бар. Кудай көздөн сактасын, өмүрүн берсин. Рахмат. Учу улана берсин. Алардын да ийгилигин көрүңүз. Рахмат. Ошо балдарым ошо силердей эр азамат болсо, Кудайга ыраазымын. Элге, адамызга кызмат кылгандардан болсун. Кызмат кылган ушундай балдардан болсо. Ошо Кудайга шүгүр ошентип жатабыз, эми карылыктын акырын тоорун сүрүп. Жаш кезде иштедик. Эмгегибизди күчүбүздүн баарысын жумшадык, элге деп кызмат кылдык. Эми Кудайга шүгүр. 80-ге таяп баратам. 80-ге. Жаш көрүнөт экенсиз. Демек балдарыңыз жакшы да? Карагандар жакшы. Чачыңыз да кара экен. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Кудайга миң мертебе шүгүр. Шүгүр эле дей берсең, баары жакшы болуп кете берет. Кудайга шүгүр. Эке чайып алам, чайып келбейсиңер, чай ичип. Азыр эми неберелерге кандай тарбия берип атасыз? Неберелер эми баягы уядан эмнени көрсө, учканда ошону кылат дейт. Эми балдар жаман тарбия алышкан жок, Кудайга шүгүр. Чоң атасы органда иштеген көп жыл жолдошум. Милицияда иштеген ошо ОБХС тармагында. Кыргызстанда жаш кезде бүт баарын кыдырып иштедик. А киши да кылган эмгегинин баарысын окуган билимин жумшады, элге кызмат кылды. Анан жашыраак өтүп кетти ошо. 60-ка чыгып. Балган андан бери өзүңүз эле тартып келатсыз да, Өзүм. Ошондо чоң балаңыз канчада болчу? Атасы өткөндө. Атасы өткөндө 29 таат келип калган алмаз. Эң улуусу алмазмын да андан кийин. Дай. Береке берсин. Калгандары жашыраак болуп калды анан.
Неберелерге эмне деп кеңеш айтып, кандай насаат айтып, кантип тарбия берип атасыз? Эми ошондо айтканыбыз чынчыл болгула, имандуу болгула, бирөөнү калп айтпагыла, эч кимге бирөөнү алдабагыла деп. Балдарым кичинекейинде эле бир жерден бир нерсе таап алса айтып койчумун, кайтап барып орнотушта албагылаң бирөөнүкү деп. Андай балдарымдан андай жок. Кудайга ыраазымын. Оюмдагыдай болуп өсүштү. Бирөөнүн акысын жебе, акысына кирбе. Дар өзүнүн ордуна коюп келдешиңиз келсе, Жакшы, Кудайга шүгүр. Балдар деле ошо тартип менен келатат, неберелерим деле. Чөбөрөмдүн асты 14-кө чыгып калды быйыл. Чөбөрөлөрдүн асты, 14-кө чыгып калды. Аларга деле мындай насаат багып берип атасыздар. Ооба да, болгон акылыбызды айтып, ата-эне өзү көрсөтмө куралды. Айтканың бир эсе, кылган ишиң, сүйлөгөн сөзүң, эл менен аралашканың балдарга деген көрсөтмө куралды. Анан баягы сөз менен эле красиво сүйлөп эле мындай кыл, тигиндей кыл деген менен адам баласы антты айтыш керек, бирок өзүң ошого көрсөтмө курал болушуң керек балдар. Жакшы сөз экен, мындай көрсөтмө курал деген биринчи угушум. Ошо да балдар эмнени көрсө ошону кылат да, жанагы сөз ошондон калган да. Уядан көргөндө эмнени көрсө учканда ошону алат деп. Уккан эмес, көргөнүн ээрчийт да, туурабы? Жакшы кагылайын. Кандай мектепте окутуп атасыз? Балдар, неберелерди кандай мектепте окутуп атасыз? Кыргызчабы, орусчабы? Аралаш окуп калды. Булар орус класстан окуп калды, неберелерим. Неберелерим арасында эмилдер кыргыз школдон окуп калды. Кыргыз. Бирок мындай кыргызча сүйлөгөн, кыргыз эле тарбия алган билип турат да, муну кантип айкалыштырдыңыз? Азыр эми Мен балдарым бүт кыргызча сүйлөйт үйдөн. Азыр балдарым деле балдарын айтат үйгө келгенде. Мектепте орусча сүйлөйсүңөр. Силер билесиңер баардыгын грамотный. Үйдөн келгенде орусча сүйлөбөгүлө. Үйдөн кыргызча сүйлөшөт баарысы. Туура, көп тилди билиш керек, бирок эне тилин унутпаш керек да азыр. Баягы эне тилин унутуп аткандар көбөйгөндө кызык болот экенсиң да. Эми. Ошо баланын тарбиясында эненин орду көбүрөөк го дейм барбир. Эненин орду. Атага караганда дагы. Эненин орду көп. Ата деген сыртта болот, үйдө болот. Эненин көзөмөлүндө болот да бала. Эненин тарбиясы көбүрөөк. Байк анча мынча кемчилдигин байкап калганда балдардын атасына айтчу элеңиз, айтпачу элеңиз? Айткан учурда болот, айтпай боло турган учурда болот да. Эми кеңешет элеңиздер кантип оңдойбуз деп, Мындай урчу элеңиз балдар. Мен балдарды уруп чоңойткон жокмун. Мен даже кайынсиңдилерим ошо үйдө жүргөн барысы айтышат. Жеңим, кантип нервиңиз жетчи, бир да балдарды уруш. Мен балдарды уруп чоңойткон жокмун. Кандай сөздөрдү көп айттыңыз балдарга? Алтыным берекем дедиңизби, же мойнуңду жылам дедиңизби, дедиңиз? Андай сөздү айтасың, анан мойнуңду жылам деп деле айткан жокмун, бирок мен өзүм жашыраак болчумун. Бат эле кейсем көзүмө тамчылап кетчи, балдарым ошондонбу билбейм. Балдарым мээримдүү болду, Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Сиз ыйлаганда аяп кетчү да, туурабы? Аяп, апам ыйлатпайлычы деп. Жакшы, жакшы. Бир ушу кабар алып кетели, батаңызды алып кетели деп эле. Рахмат. Сизден ошо угуп жүрөбүз, неберелериңиз жакшы балдар болуп чыкты, алар менен байланышып жүрөбүз, анан атайын бир чыгынып, алдыңыздан келип, батаңызды алып кетели деп эле келип калдык. Рахмат, келгениңерге чоң рахмат. Анан баягы аттын атасы отур шүйнөт деп коет эмеспи кыргызча. Ошол өткөн кеткениңизди бир угуп, анан ушул атайын фракциянын атынан сизге Кыргыз Республикасынын социалдык жана экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы жана коомдук иштерге активдүү катышып келе жаткандыгы үчүн Кушубакова Жеңишгүл Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Иман-Нур парламент фракциясынын ардак грамотасы менен сыйлансын деп сизге расмий сыйлыгыбыз менен келдик. Рахмат, рахмат, чоң рахмат. Кана? Рахмат. Чоң рахмат. Анан келиндерге кандай мамиле кылдыңыз? Келиндерим түшүп элем, жакшы. Билбейм, элдин барысы эле макташат. Силердин келиндер жакшы деп. Бизге же Кудай таалам ушундай келиндерди жолуктуруп атабы, же
Биздин үйүбүздүн немеси ушундайбы билбейм. Келиндерим Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Өзүңүз тандап бергенсизби же? Жок, балдарым өздөрү тандаган. Эми Балдарым өздөрү сен тандаган. сураганым азыр көп учурда баягы бизден келин, кайнене маселеси болуп атпайбы? Ошондо эмне кылыш керек деп кээде ойлоно берем да. Бул деле чоң мааниге ээ да. Келин деле бирөөнүн кызы атайын үйүн таштап келсе. Мен кайненем менен 30 жыл жашаган кишимин. Чогуу, Чогуу. Тамагын жасап берип күн сайын. Өмүр ошо даже жонума көтөргөн күндөрүм болгон. Мен ал келиндерим, өзүм келиндерим мыкты. Манакей азыр көрөсүңөр го, чыккан деле келинчеги, андан кичекей келиндерим бар, улуусу деле бар. Кудайга шүгүр. Үн сөзү жок. Общий язык табышабыз да мындай, андай барысы кеңешип турат. Ошого Кудайга шүгүр. Мен бирдекени түшүндүм. Мына кайнеңизди жонуңузга көтөрсөңүз, демек өзүңүз жакшы келин болгонсуз да. Ким азыр кайненин жонуна көтөрөт. Бирок көрдүңүзбү, кайтар дүйнө деген чынбы дейм да. Бир ошо мезгилде келин аларда кандай келин деп ойлонбой, өзүң жакшы келин боло берсең, кийин сага да жакшы келин келеби деп ойлоном да, ушул туурабы? Ошондой болсо керек, эми Кудайымдын бергенинен го. Ошол жакшы келиндерим жакшы, Кудайга шүгүр. Бүт кеңешип турушат, көзүм менен тең айланып турат. Не болуп калды апа, кабагың эмне бүркөлүп калды, ооруп калдың басып, кичине ооруп жүрөм да. Кудайга шүгүр. Дары турумдун барысын эмнең кемчил болуп калды деп. Мен Кудайга миң мерте ыраазымын, Кудайга шүгүр. Ушундай балдарды тарбиялап, мага берген кудаларыма, кудагыйларыма да рахмат. Ушундай жакшы жерден келиндерди мага жолуктуруп койду. Биз тандап алган жокпуз. Балдар өзү тандашты бири-бирин. Бирок Кудайга шүгүр. Кыздарды бергенсиз? Бир эле кызым бар, бергем. Ал да келип турат. Келип турат. Кыз күйүмдүү болот дейт го? Аябай. 3 уул, 1 кызым бар. Кудай өмүрүн багып берсин. Эң улуусу Алмаз болчу. Чиканын папасы. Да, депутат болуп жүрбөдүбү? Раматылык, жаны жаннатта болсун. Анан кызым ошо бирөө. Алар кыздарым деле кайнене, тайене болуп калды. Кайнене, тайене. Эки кызым турмушка берген. Эки кызын, Балдары жашыраак. Бир баласы ошо Канадада окуп атат азыр. Ошондой экен да. Кыз конок экен. Туура конуп турат экен, анан кез келгенде учуп кетет экен. Ошол кызга конуктей мамиле кылгыла деп. Бизде айтат эле, ашып барса 18 жыл конок болот, 20-21 жыл конок болот. Көңүлүн калтырбагыла, сыйлагыла деп. Анан кабар алып турушат да, Ооба. Төркүнүнөн келсе сүйүнөт дейт го, ушул чынбы? Ооба да, бул кызым кошунам деп койбойм го. Жакын бир эки үйдө эле берде турат. Эми анда жакшы экен анда. Анда ошо ооругандан бери аябай ошо эметет экен, кыз бала аябай күйөт экен. Ошондой деп айтат баардык эле, кыздар күйүмдүү болот деп. Мен өзүм менен карындаштарымды салыштырып көрөм. Бир тойлуу күйүм канча аракет кылсам да аларга жетпейм да. Ооба да. Жакшы, жакшы апа, Кудай Кыздын айта албаган, эркек балдардын айта албаган сөздөрү болот да, кыз энеге жакын бүт бөлүшөт экен да. Анан сиз деле эркек балдарга айта албаган сөздөрүңүз бар да, туурабы? Кыздарга айткан жеңилирээк болот. Жакшы, кыздарыңыз менен, келиндериңиз менен бир чоң команда экенсиздер да. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Рахмат. Ушу жакшы туруңуз анда, Ушу бир жөн эле кабар алалы деп келдик. Рахмат. Бала бакканыңызга, небереңизге береке, чоң рахмат сизге. Силердей Кыргыздын мыкты уулдары көп болсо, биздин кыргызыбыз элибиз өнүгөт, өсөт. Кудай буйрса. Ошо элибизге Кудай таалам тынччылык берсин. Амин. Аманчылык болсун, тынччылык болсо, молчулук болсо, токчулук болсо, кыргыз элибиз өнүгүп өсөт. Силерге окшогон уулдар ошо кыргызымды өнүктүрөт деп биз ишенебиз. Биз телевизордон деле байкап көрүп неметип атабыз. Эми аман болгула барыңар. Кыргыздын мыкты чыган уулдар аман болгула. Кыргыздын келечеги силерсиңер. Чоң рахмат. Амин. Өмүрлүү болуп, эч нерседен кем болбой, ойлогон ой тилегиңерге жетип, Кудай таалам силерге берген иманды эл журтума да берсин. Имандуу балдар болгула, эл журтубуз имандуу, пейили, кенен эл болсо, барысына жетишебиз деп ойлойм.
Elibizde önüp ösükкен жакшынакай мамлекет болот. Allah. Чоң рахмат. Жакшы.